Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirgen musulman bir tuğandar. İmanı tüz. Çınıgı musulman bolunu qalayım degendir. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayetlen hadiste Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Adamdın jürögü tüz bolmoyun, anın imanı tüz bolboydu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Alemi pendenin tili tüz bolmoyun, jürögü tüz bolboydu. وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Koşunasanın ziyanından kutulalbagan ziyandu adam beyişke kirbeydi. Musnad Ahmad. Kimde kim bul jaşodo tilin tüzdögü, jürögün oңдоого hareket kılbasa, anda al adam öte ziyandarda batıp жүргөн bolot. Себеби adam tilin tüzdöse ar kanday uşak kıybat sözdördü, жалган жалаларды, күнөө иштерди сүйлөп alıp жүрөгүн өлтүрүп алышы мүмкүн. Пенде ыйманы түз болуусу үчүн сөзсүз түрдө жүрөгүн оңдоосу керек болот. Себеби тил менен сүйлөө оңой болгондуктан тил менен күнөө иштер оңой жасалып, адам жүрөгүн өлтүрүп алышы мүмкүн. Мына ошондуктан пенде эң биринчи кезде тилин оңдоосу шарт, анткени тилдин оңдоосу жүрөктүн оңдолуусуна шарт түзүп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Denede bir bölükçe et var. Egerde al oңолгон болсо, дененин бардыгы оңолот. Эгерде ал эт бузулган болсо, дененин бардыгы бузулат. Ала вахиял қалб. Билгиле ал жүрөк деген. Дененин бүткүл жагы оңолуусу үчүн, толук мусулман болуусу үчүн сөзсүз түрдө жүрөктүн оңдолуусу шарт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилегендей. Ыйман толук болуусу үчүн, башкача сөз айтканда, хадистин тили менен айтканда, жүрөк түз болушу керек. Жүрөктүн түз болуусу үчүн сөзсүз түрдө тил түз болуш керек. Жүрөктүн түз болуусу тилдин түз болуусуна көз каранды болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин, жана бекем ыйман, чыныгы мусулман, такыбалуулардан кыламысын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.